Күндүн маанилүү жаңылыктары менен бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Кыргызстанда маанилүү иш-чаралар өттү. Мугалимдер күнү, Ош шаарынын туулган күнү жана Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов форуму Ысык көлдө башталды. Эрки министр айымдардын окуясы боюнча кылмыш иши козголобу? Депутат Айда Касымалиева саякат тууралуу жаңы документтерди таап чыкты. Президентке учак алуу канчалык зарыл? Бюджет чамасы чак келеби? Албайбыз десек, журт башчысынын коопсуздугу маанилүү. Ушул жана башка темалар бүгүнкү чыгарылышта. Бүгүн Кыргызстанда билим берүү тармагынын кызматкерлери кесиптик майрамын белгилеп жатышат. Буга байланыштуу өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү жалпы мугалимдерди куттуктады. Президенттин куттуктоосунда чыныгы мугалим жаш муундарды билим менен гана сугарбастан адамдык мыкты сапаттарга үйрөтө турганын, турмушта өз жолун табууга көмөктөшөөрүн баса белгиледи. Өлкөнүн өнүгүүсү сапаттуу билим менен бекем байланышкан. Мамлекеттин саясатында билим берүү артыкчылыктуу багыт. Өлкөбүздө мугалимдин эмгегин татыктуу баалап алууга аракеттер тынымсыз жүрүп келет. Мугалимдердин коомдук кадыр баркын статусун бекемдөө менен гана билимдин сапатына жетишебиз деп айтылат Жээнбековдун куттуктоосунда. Ошондой эле өлкө башчы ар бир агартууга бакыт таалай, чың ден соолук, бакубат турмуш каалады. Бүгүн Ош шаарынын күнүн майрамдоо учурунда Оштун вице-мэрлери кол күрөштүрүштү. Биринчи вице-мэр Сайбижан Турдуев менен вице-мэр Асылбек Топчубаев кол күрөштүрүп жаткан видеосун мэриянын маалымат кызматынын жетекчиси Азамат Апсаттаров Facebook баракчасына жарыялады. Кол күрөштө Топчубаев Турдуевди жеңип алган. Белгилей кетсек, бүгүн Ош шаарынын 3018 жылдыгы салтанаттуу түрдө белгиленди. Борбордук аянтта майрамдык иш-чара болуп, спорттук мелдештер дагы өткөрүлдү. Кыргызстандын экинчи борбор болгон Ош калаасы болжол менен 30 кылым мурун түптөлгөн. Кокон хандыгы кулатылгандан кийин 1876 жылы шаар деген расмий макам алган. Ош шаарынын ордени дагы бар. Мындан туура 18 жыл мурунку туулган күнүндө Данакер орденин тагынган. Мамлекеттик сыйлык өлкөнүн экинчи борборуна 2000 жылдын 4 октябрында президенттин атайын буйругу менен берилген. Айтматов жана Доор чакырыктары эл аралык Ысык көл форуму башталды. Форумдун ачылышы Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп жатат. Ага президент Сооронбай Жээнбеков, экс-президент Роза Отунбаева, Кыргызстандын илимий жана маданий интеллигенциясынын ЮНЕСКОнун өкүлдөрү, жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жакындары катышууда. Быйылкы форум Айтматовдун 90 жылдыгына арналды. Иш-чарага Түрксойдун баш катчысы Дүйсөн Касейинов, КМШ өлкөлөрүнөн, Кытайдан, Түркиядан жана Түштүк Кореядан казак жазуучулары Олжас Сулейменов, Мухтар Шаханов баштаган жазуучулар жана илимпоздор келди. Бишкекте ачылган форум 7 октябрга чейин Ысык көлдө уланат. Анда Айтматовдун чыгармачылыгы, экологиялык чөйрө жана коопсуздук, азыркы дүйнөдөгү маданий өзгөчөлүктөр тууралуу талкуулар өтөт. Жыйынтыгында Ысык көл форумунун декларациясы кабыл алынат. Чуулгандуу чиновник айымдардын чет өлкөлөргө саякаттар боюнча кылмыш иши ачылышы мүмкүн. Маселени көтөрүп чыккан депутат Айда Касымалиева дагы бир топ тастыктоочу документтерди таап чыкты. Ал арада аттары аталып, коомчулуктун сынына кабылган чиновник айымдарды кызматтан кетирүү зарылдыгын айтып чыккандар да болду. Бийлик аларга карата кандай чара көрөт же таянган таасирдүү адамдардын аркасы менен тема жабылабы? Кененирээк кесиптешим токтолот. Депутат Айда Касымалиева бир нече убакыттан бери эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигиндеги жетекчилер бюджеттин эсебинен эс алып келгендигин айтып сындаган. Бул маалыматты аталган министрликти жетектеген Талайгүл Исакунова четке кагып, актанууга аракет кылды. Сиз жакшы билесиз, өзүңүз дагы 3 ай министр болуп турсуз биздин системада. Канчалык кыйын, канчалык клубок проблема болгон министрлик экенин жакшы билесиз. Мына мен келгенден бери канча деген иштин баарын жазадым. Депутат Айда Касымалиева айткан сөзүнүн чындыгын далилдеди. Ал социалдык өнүктүрүү министри чет өлкөгө премьер-министрдин уруксаты жок барганын кошумчалаган. Анда да жөн барбай балдарды сатуу үчүн тиешелүү документтер менен барганын айтып чыкты. КШ жана Аргентина деген маалымат, ошол мен айтып аткан маалыматтар тастыкталды.
калды. Себеби дегенде ошол премьер-министр уруксатын бербесе, ошол отпуск алуу, эмгек өргүчүнө чыгып, ошол документтерде турат, көрсөтүлүпчү. Өзү буйрук берген ошол даталарга, Аргентина менен Америкага барган күнүнө. Анан Америкага барганын премьер-министрге такыр айткан эмес, келип отчетта жазган эмес. Бирок ал жерде мындай аябай орчундуу маселе да, жана балдарды асыроо боюнча аккредитация маселеси. АКШнын мамлекеттик департаменти менен жолугушуу. Мындай маселелер сөзсүз отчетто болуш керек, анан сөзсүз жыйынтыгы болуш керек. Себеби дегенде азыр бала асыроо боюнча кылмыш иши козголгон, өзүңүздөр билесиздер. Бала сатуу фактысы боюнчачы. Мен билбейм, мен азыр акылга сыйбай турат да ушундай жасаган мамилелери. Анан азыр эми бардыгы эле премьер-министрди негизинен карап турушат, кандай чечим чыгарат депчи. Менимче чечим реакция жасабаса, өкмөт негизинен жалпы өкмөт уят болот да. Алардын бейнесинен көз шүйкөлүп атат. Азыр социалдык тармакты жетектеп турган Талайкүл Исакынованын башынан кара булут каптап жаткан учур. Бир орун басары Зуракан Каденова Түштүк Кореяга барып алкоголь ичип жаңжал салса, дагы бири Лунара Мамытова жагынан жаңылып 5000 сом алган пенсионерлер чет өлкөгө барып эс алса болот деп айта коюп, коомчулуктун сын пикирине кабылды. Министрдин орун басарын ортого алып коомчулук сындап жатса, ал кызматка сунуш кылган Алтынбек Сулайманов Лунара Мамытованы актоого аракет кылды. Эми ар ким өзүнүн көз карашын айтат эмеспи? Ал Лунара Мамытова дагы өзүнүн көз карашын айткандыр, айткан көз карашын башкача түшүнгөндөр бар, туура түшүнгөндөр бар, бирок ошентип жазган негизинен туура эмес. Калктын аялуу катмарын жетектеген министрлер мына минтип коомго жакпаган кыял жоругун кылып жатса, өкмөттүн өнүгүп жатабыз деп төшүп каккан сөзүнө кимдер ишенмек? Башка өлкөлөрдө мындай чиновниктерге кылмыш ишин козгоп, талпагын ташка жайган учурларын көрүп жүрөбүз. А бирок Мухаммедкалый Абылгазиевдин эмгиче чара көрбөй жатканы таң калтырат. Президент Сооронбай Жээнбековдун Катардагы борт менен эки жакка учуп жатканын коомчулук жупуно элге жакын башчы деп макташууда. Бирок өлкө башчысы учагынын абалын начарлагандан улам эл менен учуп жатыптыр. 25 жыл мурун өндүрүштөн чыккан учакты адистер моделин эксплуатациядан чыгаруу керектигин былтыр айтышкан. Себеби 2016 жылдын 25 декабрында дал ушундай үлгүдөгү учак Кара деңизде кыйраган. Президенттин учагынын тегерегиндеги маселе тийиштүү органдарга дагы каралчудай. Кененирээк кийинки материалда. Урматтуу достор, биздин президентибиз биз менен учуп барган. Сооронбай Жээнбеков президент болгон 11 ай ичинде Ошко, Москвага, АКШга катардагы жарандар менен чогуу учуп барып келгенин, бийликтин элге жакындыгынан кабар береби? Же коомчулуктун көңүлүн буруш үчүн жасалган популисттик кадамбы деген суроонун тегерегинде талкуу болгон. Бирок анда президенттин учагынын абалы тууралуу сөз боло эле. Жакында депутат Автандил Кулбараков президентке таандык учактын абалы өтө начар экенин, мындан улам ал сапарларга коомдук каттамдар менен учуп жатканын айтып, жаңы учак алыш керек деген маселени көтөрдү. Баарыбызга маалым болгондой, президентибиз Сооронбай Шарипович керек учурларда эл менен чогуу Ошко, ошондой эле Москвага дагы жалпы каттамдарда учактар менен учуп жүрөт. А бирок расмий мамлекеттик визит болгондо антип барууга мүмкүн эмес болгондуктан 25 жыл мурун чыккан учакта учууга мажбур. Кошумчалай кетчү нерсе, президентибиз жалгыз учпайт. Ал Кыргыз өлкөсүнүн делегациясынын курамы менен, анын ичинде депутаттар, өкмөт мүчөлөрү, президенттик аппараттын кызматкерлери, ошондой эле журналисттер да чогулушат. Урматтуу Ашырбек Мойдонович, жогоруда айтылгандай коопсуздук маселеси кайдыгерликти кечирбейт. Ошол себептен тийиштүү мамлекеттик органдарга тапшырма берип, бул маселеге кайдыгер карабастан тезирээк карап чыгууңузду өтүнөт элем. Бул маселени менин кесиптештерим, урматтуу депутаттар дагы туура кабыл алып колдоп берет болуш керек. Президентке таандык борт бир учагы 1993 жылы өндүрүштөн чыккан Ту-154 үлгүсүндө. Мындай үлгүдөгү учак КМШ мамлекеттеринен бир гана Кыргызстанда калган. Калгандары жаңылаган. Учканга мүмкүнчүлүгү бар болгон менен көп жылдык эксплуатациядан кийин чынында эле абалы начарлаптыр. Коопсуздук жагынан дагы президент өзүнчө учакта учканы туура дейт министр Калилов. Мурунку СНГ мамлекеттеринин жетекчилерин алганда бир эле бизди Кыргызстанда ушундай Ту маркасындагы самолет калды да. Самолет калды. Экинчи жагынан, ушул жагынан да биз баягы президентибиз өкмөт жогору коңшу мамлекеттерге же башка жака барып калганда мында кысылып калабыз да. Себеп дегенде
бардыгы эле жанагы башка Boeing маркасындагы жетекчилер ошол менен келсе, анан биздин президентибиз, урматтуу президентибиз ушундай самолет менен жүрөт. Бул дагы биздин президентибиздин ушул мындай өтө жупунулугу, жанагы биздин эми бюджетти көрүп атат да, ошондон өзү инициатива көтөрбөй атат. Бирок биз баягы саясат жасаган министрлик катары айтып кетсем болот, сөзсүз бул бортто алмаштырышы керек. Ал эми КМШ өлкөлөрүнүн президенттери кандай учактарда учканын байкап көрөлү. Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин учагы Boeing 767-300 157 тонна салмакты көтөрөт. Армениянын президенти Сарксян Европа өндүрүшүнөн чыккан Boeing Airbus A320 учагы менен учат. Белоруссия башчысы Лукашенконуку Boeing 738 BBG учагы. Ал заводдон чыгары менен эле сатып алынган. Лукашенконуку мындан башкасы да бар. Түркменстандын мархум президенти Сапар Мурат Ниязовго таандык болгон Boeing 767-300 Ер учагында сатып алган. Ал эми Берди Мухаммедов өзү Boeing 777-200 учагы менен каттайт. Назарбаевди ташыган Airbus учагынын баасы $250 миллион турат. Путинди ташыган Ил-96 учагын журналисттер асмандагы Кремль деп аташат. Учактын ичинде бир нече иш бөлмөсү, чакан спорт зал жана жыйындар залы бар. Андан сырткары кайра жандандыруу блогу да орун алган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Airbus A320 жана Boeing 767-300 Ер учактары бар. Молдова, Тажикстан башчылары болсо, бири катардагы каттам менен, экинчиси жеке авиакомпаниянын кызматынан пайдаланышат. Жетекчилердин жеке учактагы сапарына жылына $1 миллион сарпталат экен. Бул жагынан алганда биздеги бюджеттин алсыздыгын аяп, бир чети президенттин жеке каттам менен учканы бюджетке чоң үнөм келтирет дешет айрымдар. А бирок сатып алуу зарылдыгы туулса, арзаныраак чакан учак алуу керек дейт активист Турдукулов. Эми дүйнөлүк жаңылыктарды карап көрсөк, бир чоң тенденция бар да. Дүйнө башчылары, өкмөт башчылары эл менен тыгыз иштеп, жөнөкөй болууга аракеттенип жатышат. Мисалы кече Пашинян эскорттон баш тартып, велосипед менен жүрүп жатат да. Бул бир гана элге жагуу эмес, бул азыркы дүйнөлүк процесстеги ошол дүйнөлүк лидерлердин эл менен кандай болуштун бир чоң мисалдары болуп келе жатат да. Менин оюмча Сооронбай Жээнбековду ал үлгү көрсөтүп жатат. Ошол жөнөкөй жаран катары эле Америкага учуп барганы биздин бюджетти жакшы эле үнөмдөйт да. Маалымат чыкты, $200 миң чейин үнөмдөлдү деп. Бул аз болсо дагы мамлекеттик масштабта, бирок кандайдыр бир ошол президенттин ошол бюджетке карата мына сарамжалдуулугун көрсөтүп, өзүнүн жөнөкөйлүк сапаттарын көрсөтүп атат, ошо менен элге да жагып атат да. Бул жакшы тенденция. Борт боюнча айтып кеттиңер, бортубуз бар, бирок эскиде жаптык да. Менин оюмча эгерде борт сатып алчу болсо, анда мындай килеген чоң борт эмес, анткени бизде чоң расмий делегациялар болот. Мындай чакан учактарды эле сатып алса мүмкүнчүлүк болот го деп ойлойм да. Бирок бул жерде экинчи маселе, кайрадан эле ошол сатып алганда тендер таза өтүш керек, коррупциялык элементтер болбош керек. Анан ал чын эле ошол үнөмдүү түрдө мындай анча кымбат эмес учак сатып алыш керек деген ойдомун. Мен оюм. Европанын айрым өлкөлөрүндө мамлекет жетекчилеринин эл менен чогуу учуусу кадимки көрүнүш. А бизде акыркы 6-7 жылдан бери Жээнбеков эл менен учуп жатканы болбосо, мурунку президент Роза Отунбаева 4 жолу эконом класс менен учкан. Ал эми Атамбаев 6 жылдык бийлигинин тушунда бир да жолу эл менен учкан эмес. Кийин бийликти өткөрүп президент болбой калганда Кытайга Графтын учагы менен учуп барып келген. Кыргызстан Германия менен тышкы карызды кечүү тууралуу сүйлөшүүдө. Бул тууралуу парламентте финанс министри Адылбек Касымалиев билдирди. Анын айтымында Германия жыл сайын 13-15 миллион евронун тегерегинде карызды кечип жатат. Германия менен бүгүнкү күндө дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Биз социалдык багытта чыгашабызды көбөйтсөк, алар карызын кечет. Азырынча жыл сайын 13-15 миллион евронун тегерегинде кечип жатат. Мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Балким эмдиги жылы дагы буга жетишербиз дейт министр. Финанс министринин маалыматы боюнча Кыргызстандын мамлекеттик карызы $4,415,026. Анын негизги бөлүгүн тышкы карыз түзөт. Эл аралык уюмдарга жана чет мамлекеттерге карыз $3,5 миллиард ашат. Соңку маалыматка караганда Кыргызстан Германияга жалпысынан $90 миллион карыз.
Россиянын Тверь шаарына жакын Хан жолдогу автокырсык 13 адамдын өмүрүн кыйды. Кеминде 17 киши жабыркап, айрымдары ооруканага жеткирилген. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн таңда кичи автобус менен автобус кагышканын, курман болгондор Форд үлгүсүндөгү кичи автобустун жүргүнчүлөрү жана айдоочусу экенин билдирди. Баштапкы маалыматка караганда кичи автобус каршы тилкеге чыгып кеткен. Жабыркаган жана каза болгон жүргүнчүлөрдүн тег жайы, окуянын жагдайы иликтенип жатат. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги бул кырсыктан каза болгон же жабыркаган жарандардын арасында кыргызстандыктардын бар жогу текшерилип жаткандыгын билдирди. Айта кетсек, Тверь шаары Москвадан 170 чакырым түндүктө жайгашкан. Екатеринбург шаарында белгисиз адамдар кыргызстандык адамды тоноп бир нече миллион рублин алып кетишти. Бул тууралуу Россиялык жалпыга маалымдоо каражаттары билдиришти. Маалыматка караганда окуя кечинде банктын жанында болгон. Банкка кирип бара жаткан 1992 туулган адамды бет капчан 3 адам травматикалык тапанча менен бир нече жолу атышкан. Андан кийин анын бир нече миллион рубль акчасын алып, жеңил унаа менен из жашырып кетишкен. Жабырлануучуну ооруканага жаткыруунун зарылдыгы жок экендиги жана анын расмий түрдө эч жерде иштебегендиги такталды. Укук коргоо кызматкерлери окуя болгон жерден далил катары видео камерага тартылып калынган тасманы, бир нече гильзаны алышты. Учурда бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүп жатат. Ошто майыптар үчүн курулган үйдөгү батирлерди бөлүштүрүүдө мыйзам бузган деп шектелген 2 адам кармалды. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, алар атайын кызматтын Оштогу тергөө абагына камалды. Аларга кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык ыйгарым укуктардан аша чабуу жана кызматтык жасалмачылык деген беренелердин негизинде айып тагылды. Буга чейин Ош облустук прокуратурасы бул боюнча кылмыш ишин Кармалган 2 адам Ош шаардык мэриясынын турак жай тиричилик комиссиясынын мүчөлөрү экендиги кабарланды. Кылмышка шектүүлөр батир бөлүштүрүүдө мыйзам бузбагандыгын айтып жатышат. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Ли Мен Бак коррупция үчүн айыпталып 15 жылга кесилди. Сеул соту аны 11,5 миллион доллар айып пул төлөөгө дагы милдеттендирди. Прокуратура аны 20 жылга кесүүнү сунуш кылган. 76 жаштагы Ли Мен Бак өзү сот залына келген жок. Ал Түштүк Кореяны 2008-2013 жылдары башкарган. Экс-президент Samsung баштаган бир катар компаниялардан пара алган, салыктан качкан, бийлик укуктарын кыянат колдонгон, шайлоо мыйзамдарын бузган деп күнөөлөнүп, быйыл да кармалган эле. Ли өзүнө коюлган айыптардын баарын четке кагып келатат. Андан кийин өлкөнү башкарган Пак Кын Хе дагы камакта. Коррупцияга, кызматтык кыянатчылыкка, шайлоого кийлигишүү үчүн айыпталып, жалпысынан 34 жылга кесилген. Ушул жуманын аягында Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт. Синоптиктер бүгүн буга байланыштуу шашылыш билдирүү таратышты. Анда 7 октябрда күндүн экинчи жарымында Чүй, Талас облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык көл жана Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаай тургандыгы айтылат. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден, кээ бир райондордо 18-23 метрге жетет. Абанын температурасы төмөндөйт. Мындай аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоодо мал кармоону кыйындатат. 9-10 октябрда түнкүсүн Талас, Кемин өрөөндөрүндө жана Чүй облусунун тоо этектеринде -1, -3 градус үшүк жүрөт. Мындай үшүктүн жүрүшү жыйналбаган жашылча жемиштер үчүн коркунучтуу. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.